Egemendi болгон менен көп нерселерден көз каранды Кыргызстан. Masalan ekonomikası, koopsuzluğu, ошого окшогон нерселерден бүтеле көз каранды. Çoğ mamleketlerden, kolu komşulardan. Ekonomika göz karandı bolgandan keyin egemendilik toluk göz karandı eseptebeyim ben. Kırgızstan 31 жылда өтө чоң жетишкендиктер болбосо дагы, бирок жетишти, аз астан болсо дагы. Байкалбагандарга байкалбашы мүмкүн. Эркиндик сезилет, неге сезилбейт? Каалагандай жүрөбүз, каалагандай жашайбыз. Негизи жакшы эле. Акырдан өнүп келатабыз, өтө бат эмес болсо дагы. 30 жыл негизи эле эгемендик үчүн аздык кылат. Бирок ошого карабастан биз көп нерсеге жетиштик десек болот. Биз демократиялык өлкөнү түзүп алдык. Адилеттүүлүк ушул маселеде алдыга чыгып келатабыз. Шүгүрчүлүк элибиз өзгөрүүнү туура түшүндү. Жана мен ойлойм келечегибиз кенен деп ойлойм. Биз уялбай эле татынакай эле айта алабыз. Да, биз эгемендүү элбиз, эркин элбиз. Биз ошону сыймыктануу менен айтышыбыз керек. Жана ошого биздин келечекте урпактарыбызга түшүндүрүү иштеринде жакшы жүрүшүбүз керек. Биздин ата-бабалар ошого чыган иштер жасап кеткен. Аларды биз улашыбыз керек. Алгач бүтүндөй кыргыз халкын мекендештеримди эртеңки улуу майрам менен куттуктайм. Көз карандысыздыктын 31 жылдыгы менен. Ойлоп көрүңүздөрчү, эгемендүүлүккө жетпей канча дүйнө жүзүндө кээ бир мамлекеттер адамдар өзүнүн байрагына, өзүнүн туусуна кийимине ээ боло албай зар какшап жүрүшөт. Бизде бардыгы бар. Биз ошо эгемендүүлүктү сактап калышыбыз керек. Эгемендүүлүккө тиги эркибиз менен, жан дилибиз менен берилип, мындай кызмат кылышыбыз керек. Бизде тилекке каршы кээ бир чоң талаш тартышты туудура турган чоң маселелер жаралууда. Эми мен айтар элем, акырындык менен ал кемчиликтерди жоёлу, бир бололу, эл бололу. Бүтүндөй дүйнө суктана турган. Кыргызстан 31 жылдын ичинде көп нерсеге жетишти. Өзүнчө өз мамлекет болду, эчкимге көз карандысыз. Буйрса, көптөгөн мамлекеттердин алдында шарттары жакшы. Негизи эле Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткени өзүнчө чоң бир биз үчүн баалуулук, эгемендүүлүктө баалуулук. Мен ойлойм, ошол 31 жылдык болуп атса, ошол Кыргызстан көптөгөн жакшы ийгиликтерге, жакшы натыйжаларга жетишти депчи. Себеби биз көп убакыт Орус СССРдин курамында калып калгандыгыбыз үчүн ал жактан бөлүнүп чыгып, кайра бутубузга туруш бир топ оор болду да. Бирок азыркы абал мени канааттандырат. Ушундай өлкөдө жашап атканыма, ушундай кооз суверендүү өлкөдө жашап атканыма абдан бактылуумун деп айта алам. Кыргызстан жетишкенин эми мындай майда нерселер болбосо эле, анан чоң жетишкендигибиз мен көрбөй турам. Ошол, анан экинчи суроң кандай эле? Эркин мамлекет, эркиндиги сезилеби эгемен? Эркин ооба, эркин ооба. Эркин сүйлөп жыргап атпайлыкпы? Мен Кыргызстанда төрөлгөнүмө сыймыктанам, жана өзүмдү эркин сезем. Мен Кыргызстанды жакшы көрөм. Эгемендик күнүбүз куттуу болсун, кыргыз элим аман болсун, элimiz, журтумуз тынч болсун, берекелүү болсун. Не деп айтамын? Мен кыргыз элинин бардык азаматтарын куттуктаймын. Эгемендигибиз узакка созулсун. Не айтам? Элиме тынчтык, журтума амандык. Президентибиз биздин аман болсун. Президентибиздин аркасында Кудайга шүкүр, жакшы нерселер болуп жатат. Алдыга карай өзгөрүштөр бар, жолубуз салынып жатат. Жакшынакай эле болуп жатат. Кооздонуп, өркөйүп жатыр кыргыз эли. Кыргызстан көп нерсеге жетишти деп эсептейм. Азыр маршруткаларды жок кылып, троллейбуска өтөбүз деп атат. Жаңы жолдор салынып жатат. Ошо. Эми Кыргызстанга ишенем, өнүгүшүнө анча убакыт өтпөсө деле ишенем деп ойлойм. Эркиндиги сезилеби? Чынын айтсам, жок. Мен мындай ойлойм да, эгемендүүлүккө мен оюмча жетиштик деп ойлойм да. Эмнеге дегенде биз мисалы СНГ жаңычта коңшу мамлекеттер, Туркменистан, Туркия, Өзбекстандар бар го. Ошол жактардын жетишкен бай адамдар менен сүйлөшсөңчү айтат да. Мисалы
мейли биздин шаарыбыз Кыргызстан анча өнүккөн дей албайм, өнүккөн бирок аларчалык эмес да. Бирок какой-то деңгээлде өнүгүп атабыз буюрса. Анан алардан сурасаң, ар бир нерсеси үчүн алар жооп берип, мындай кысылышта жашайт экен да. А биздин өлкөдө болсо, мен ушул нерсе үчүн мындай сүйүнөм да. Өлкөбүз анча эмес болсо да элибиз бай да, элибиздин кең пейил адамдар. Анан иншаллах өнүгүп эле келатабыз, кеңири эле өлкөдө жашайбыз. Мынчалык тим эле выдающиеся жетишкендиктерди мындай сразу айта албайм. Анык ойлонуп бир жооп бербесем мындай азыр ойго эчтеке деле келбей атат, чын айтканда. Эркиндик боюнча? Эркиндик боюнча эркин эле жүрөбүз. Башка өлкөлөргө караганда мындай сүйлөсөк деле болот. Эркин сүйлөсөк болот.